Арбаңыздар, урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары. Бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын легендарлуу парламентинин депутаты Дөөлөтбек Берикбаев болмокчу. Дөөлөтбек аба, биздин студияга куш келипсиз. Менин биринчи суроом сизге мындай. Ар бир ата эне балалуу болгондо бир жакшы тилек менен, жакшы ой менен аты карата эмеспи? Анан сиздин атыңыз Дөөлөт деп ким койгон? Кандай жагдайда койгон? Дөөлөтбек деп менин атам Берикбаев Кулбай койгон экен. Дөөлөт деген сөз ушу мамлекет, бийлик деген сөздөн алынган экен да. Балам чоң болсун, эл башкарсын деп тилек кылган экен да. Эми өзү менин атам өзү жалаң Сакуда окуган экен, Средний Азиатский коммунистик университетте болгон да, Ташкентте. Ошондо Кыргызстандын биринчи чыган азаматтары менен барып туруп, ошондо окуган экен. Анан 2 жыл, 4 жыл окуган да. 2 жыл бүтүп, анан бияка каникулга калганда энеси кайтыш болуп калып, анан ошо менен бир туугандарын карап калып калган экен да, бүтпөй калган экен ошол окууну. Анан ошондон баштап баягы уже 2 жылдык билим бир топ болуп калды да, башка караганда. Анан ошондон баштап илешип, кийин окууну бүткөн, ар кайсы кызмат иштеп отуруп, анан райисполком төрагасына чейин бир көп жыл чарба жетектеди. Бир кезде жана азыркы социалдык фонд деп коет областта. Ошол социалдык фондду жетектеп, одна моментна бир мезгилде, согуш мезгилинде облсполком орун басары тире кызматын аткарган экен. Ошондой бийликке аралашып жүргөн адам өзүнүн бир баласынын атын ушундай деп коюп, ойлосо керек ушунда бир киши да бийликке аралашса балам, кызмат кылса эл журтка деген ой, тилек болсо керек деп ойлойм. Ошентип атанын тилеги орундалып, Дөөлөтбек Берикбаев Айыл чарба институтун бүтүп, өз туулуп өскөн Ак Талаага барып, агрономдук кесиптен иштеп баштап атасыз. Ошо чарбадагы бардык тепкичтерди басып өтүп иштегенден кийин сиз нарын обком партиясына инструктор болуп келип атасыз. Демек, бул чоңоюуга кимдир бирөө бир түрткү болбосо, кимдир бирөөнүн жардамы, колдоосу болбосо болбойт эмеспи да? Сизди обкомго ким алып келген же кандай шарт алып келген? Мен өзү институт бүткөндө бул жерде земледелие деген бар эмеспи? Ооба, дыйканчылык институту. Илимий изилдөө институтуна ошого калып, кенже илимий кызматкер болуп, ошого аспирантурага киргем. Аңгы чакты анын алдында кышында атам кайтыш болуп калды. Анан аны окуп жаңы эле баштап аткан мезгилде бир тууган агам, ошол ата энемди багып отурган бир тууган агам бар эле, 26 жашта. Мен анан 20дан жаңы эле өткөн. Ал Соңкөлгө райком тапшырмасы менен барып, райком партияны тапшырган кезде мал санак деген бар болчу. Анан начальник милиция, начальник статуправления райондук. Ошол колхоздун башкы бухгалтери. Анан менин агам жөнөкөй эле кызматта механик болуп иштечү дебилди. Анан баягы билимдүүлөр привлекать этип, мал санап келгенге жиберген да. Анан ошондон келатып анан авария болду. 4 бир машинеде 4 адам кайтыш болуп калган да. Анан эмне болду? Мындай трагедия болуп калды. Анан мен баарын таштап, апам отуруп калды кара кийип, жеңем отуруп калды. Анан мен келинчегим 5-курста окуучу, алды окуусун сүйлөшүп, ал жалаң 5ке окуган кыз эле экстренеде бир келип бир ай окуп, кайра 15 күн кетип, 15 күн окушундайга акыркы курс эле. Мен болсо барып анан районго ошондо барып калдым. Агроном болуп, азыр сиз айткандай агроном болдум. Анан экономист которулуп кетти. Экономист болдум. Мен акыркы 4-5 курста абдан жакшы окугам. Анан идиректүү окшоймун жашымда. Анан башкарма бар эле, колхоздун Ленин ордендүү чоң колхоз эле, миллионер деген Карасар Тибесенкул деген 30 жылга жакын башкарма болгон адам да. Анан ошонун тарбиясын көрдүм биринчи. Абдан тыккан, талапка катуу адам эле. Ошонун тапшырмасы менен жүрдүк иштеп, анан райкомдо экинчи секретарь болуп иштеген Раматылык болуп кетти. Абдан жакшы киши бар эле, Мусилим, Назар Мусилимович деген. Ушул киши мага көп жардам берди. Анан ал киши баягы агесте резерв кадр деген түзөр эле. Анан главный адистерди, колхоздун главный адиси деген агроном, зоотехник, инженер деген, экономист деп көрүнүктүү кызмат айылда, чоң чарбада. Анан баягы резервке киргизип жүрүп, анан тиги кишиден сурагам да. Кандай экен, кандай бала бул бала? Белгилүү иштин баласы, атасы мындай эле деген экен. Анан тиги киши жакшы характеристика берген экен да мен жөнүндө. Жактырчу мени.
көп тапшырмаларды берилер, ишенип жана кара сартып эсенгелден аксакал. Анан ошондон партияга кабыл, партияда агроном, экономист болуп жүрүп өтүп калдым. Андан эле райкомго инструктор алды. Ошондон аракет кылса кезде сөз сөйлөп эле, жөлөп эле, таяп эле бүгүн чыканактан көтөрүп эле турчу эмес, а кезде деген кадрларды издечү. Партия кадрларды издеп, резервин түзүп албай, мугантип атат, тиги кандай, мугандай деп жетекчисинен сурап, ушундай өстүргөн моменттер болгон. Ал мезгилиндагы бүгүнкү күндө баардыгы эле сындай бербей, жакшы жактары да болгон. Биздин ата-энелер иштегенде, эл журт иштеген, мыкты замандаштар иштеген ошо кезден. Анан ошонун баары эле бүгүн жаман, алар иштеген эмес, туура эмес десек туура болбойт. Жакшы жактары да болгон. Ушу кадрга жасаган мамилеси, аяр мамилеси, кадрды өстүрүү, кадрга ишке жайгаштыруу мамилеси өткөн мезгилде биздин доордо советтик абдан жакшы болгон. Эми мамлекеттик кызматты аркалап кетиш, жакшы кызматкер болушта өзүнчө экен, бирок ошол сиз Нарын обком партиясында иштеп турган мезгилде бир кызыктуу окуя болгон экен да. Сиз инструктор болуп иштеп турган мезгилде Кыргызстан Компартиянын биринчи секретарынын бир тууган жээни сиз менен кошо инструктор болуп иштечү экен. Бир күнү тартип бузуп, мас болуп милицияга түшүп калыптыр да. Анан кийин сиз барып түндөп чыгарып кеткен экенсиз да. Анткени эртең менен кечейин калса кыйын болмок экен. Ал кыйын болмок. Ушул окуя болгонбу? Кандай болгон ушул? Ал окуя болгон, бирок Турдак Мусабаличтин жыйыны эмес, башкадан болгон. Мен атын айтпай эле коеюн, сизге келип сүйлөп жүрүптүр. Мен ошол адам. Биз чогуу обкомдун инструкторлору барып бир колхозго, мен ачык айтайын, барып саман жыйнайчыбыз да. Суббота болсо жардам берет да, ошондой болчубуз. Анан мен эртерээк кетип калдым. Эми жаш балдарыбыз, бир 30га чыга элекпиз кезде. Анан алар калып калыптыр да, анан келатканда кичине баягы толкунданып коюшса керек да. Анан бирөө келип, милиция токтотсо, мен биякта иштеген киши болсом, сен эмне токтотосуң деп туруп погон жылып коюптур. Анан аны киргизип салыптыр. Анан мен деле инструктормун, ал деле инструктор. Анан кечинде Голуктум экөөбүз чай ичип отурсак эле телефон шыр дей түштү. Анан ала койдум мен. Ала койсом эле Дөлөтбек, мен милициядамын дегенде эле кайра өчүп калды. Кулайырды, бул баланчанын үнү экен деп ойлонуп, кайда болот бул эми? Дедим дагы, мен тиякта сөз ба усатып тосуп болот да кетип атканда, жолдоштор, жаштар, анан бир балекет болгон экен деп, анан бир жакшы жаңы алган мындай макентошум бар эле күзүндө. Шляпа кийип, ак шарпты алып макентошду кирип бардым ба милицияга. Барсам бир жаш жигит экөө экен. Кирип барганда келиңиз аксакал деди. Кайда жанагы акмак? Мен аны партиядан өчүрөм деп койдум. Мен амал кылыш керек, досумду чыгарышым керек болот. Мен аны партиядан өчүрөм, эртең жоготом. Чыгаргыла десем эле, аксакал азыр. Зам билип калды эле, ошого айталы дейт. Замыңды эртең кошо чакырам деп койду. Анан десем эле, чыгарып алдыга салып берди. Анан алып кетип, ушу менен билинбей жабылып, эртеси аракет кылып анан өчүрдү окшойт. Ушу менен сакталып калды. Ал киши кийин килеген кызматкер болду. Бирок бул Турдак Мусабаличтин эч кандай жакындыгы, даже таанып айтачы. Деги эле ошондой тартип бузган, же болбосо үй бүлөдөгү бир моралдык жактан да кемчилиги бар мамлекеттик кызматкер, коммунист адамдарды партиялык кандай жазалар күтчү эле? Сиздин практикаңызда бир мисалдары барбы мындай? Мисалдар бар андай. Ал кезде как раз ошо мезгилде эмне үчүн биз андан коркуп жанагындай амалга бардык? Мен үчүн эле туура эмес болду. Мен да жашмын. Жанагындай амалга барып чыгарып кетишти. Ал себеби ошо кезде жана ичкиликке, спирттик ичимдикке каршы Горбачевдун тиги саясаты жүрүп, вообще арактын жанына жолоп, колуна алып койгон киши наказание алышы мүмкүн эле да. Анан тиги кызуу келип алып, жанагындай кылса, эртеси партиядан чыгарып балким ким билет эмне кылат эле. Анан ушу менен чыгып кеттик, кутулуп кеттик. Билинбей калды ушул. Сиз билипсизби? Экөөбүз билчү элек, үчүнчү сиз билип алыпсызбы? Дагы башка кишилер билет экен, анан ошон үчүн сизден тактап коеюн дедим да. Деги эле кадрларды тандоо, тарбиялоо, бөлүштүрүү жөнүндө айтып калбадыңызбы? Советтик замандын бир жакшы тажрыйбасы депчи. Мына сиз айталы, кыргыздарда аймак деген маселе бар, кыргыздарда уруу деген маселе бар. Сиз иштеп турган мезгилдерде айталы Нарын облусунун деңгээлинде, кадрларды областтык деңгээлде жайгаштырууда
ушул ар бир райондун мүмкүнчүлүгү, ар бир негизги чоң урууларды эске алчу деп айтылат да. Ушундай болгонбу өзү? Мен Актала жөнүндө айтайын, башка жердегилерди айта берсин. Өзүм иштеген, мен ошол жерде бир 15 жылга жакын жетекчи да болуп иштедим. Мен жөнөкөй да кызмат иштедим. Биз колхозду иштеп атканда агроном болуп иштедим. Агроном менен инженердин ордуна, главный бухгалтердин ордуна, башка адистердин ордуна резервтер бар болчу. Бирден, экиден, үчтөн болор элем, кээ бири бирден, экиден жетпей. Мен агроном, мен кетсем, мен ордума могу уже келип младший агрономдор бар да, бригадный агрономдор бар, ушунун тыңы болот дейт. Ушундай резерв түзүп, буну партком жүргүзөр эле, партком секретары. Анан ал ошондой резерв түзүп алып туруп орку отделге берет эле, райкомдун орку отдели. Бул иш райкомдун орку отделинде тартылат эле. Идеология боюнча мектептин директору, завучуна чейин, мугалим эмес, завуч директорго чейин, главный тиги врачка чейин, мектептин директору, районун идеологдордун линиясына чейин блокко тиешелүү кадрлардын резервин идеология боюнча секретарь топтоп ошол идеология отделинен анан орку отделде бардык кадр райкомдун орку отделинде резерв турат болчу. Анан кыймылдата турган болсо, аны бир көтөрө тигите турган болсо, аны 3 адамдан отзыв алчу. Биринчи, мунун билим деңгээли кандай? Экинчи, мунун ишке жөндөмдүүлүгү кандай? Үчүнчү, мунун моралдык туруктуулугу кандай деп. Мисалы мен, сиз, мен да бир кадры жылдырып атса, жакын иштешкен адамдардан жоопкерчиликтүү болсун деп отзыв алчу. Анан ошол документтер турар эле, анан жылдырарда баягы эмелерди карайт, резервди карайт, ошол резервдин ичинен алат. Но обязательно 100% резервдин ичинен болду деген ал жок. Анын ичинен эми башка жактан да жылдырышы мүмкүн. Ар кайсы отделдер, секретарлар сунуш берет да. Мисалы мен экинчи секретарда болуп, кадр боюнча как раз курировать эткен секретарь болуп калдым кийин. Мына ушундай кылып туруп иштечүбүз биз. Бардык эле жерде талап бирдей болчу. Анан жана сиз урук туугандар жөнүндө сурап атпайсызбы? Ошол мезгилде бул мунун уругу экен, тигиндей уругу экен деп бөлүнүү жарылуу биздин Акталада эч качан болгон эмес. Вообще мен эстей албайм. 1990 жылы легендарлуу парламентке шайлоо болду. Бул да атаандаштык негизде болду. Анан ошондо баягы мурдагы салтты улап билеби, бардык райондордо райкомдун биринчи секретарларын сүрөшүп, ага атаандаш болбой мындай колдогон көп болду да. Сиз Акталада ушул учурда райондук аткаруу комитетинин төрагасы болуп турдуңуз да. Бирок Берикбаев Акталадын райкомдун биринчи секретарына атаандаш болуп чыкты да. Чыкты ооба. Бул эмне мындай сиз биринчи секретарь менен тил табыша албай калдыңызбы, же болбосо баягы замандын, шарттын мүмкүнчүлүгүн, саясаттын мүмкүнчүлүгүн пайдалангыңыз келдиби? Биз тил табыша албай, ал кезде деген мындай болгон. Азыркыдай жанагындай бир одоночулук, бир айтышуу, кыжылдашуу, тилдешүү деген бул биринчи секретарь менен исполкомдун же биринчи, экинчилдин ортосунда болчу маселе эмес да, мындай деген болгон эмес. Эми тил табыша албай калган мезгилдер болгон. Бирок ал кезде биринчи секретарь экөөбүз тил табыша албай калган эч моменттер болгон эмес мындай. Элдин көзүнө чыгып, бюролордо өзүнчө 8-9 бюро анда талашуу тартыш, иштин спору боло берет, аны чечилбейт маселе. Анан мени выдвижение кылганда мен анын алдында исполком болуп 4 жыл иштеп калдым. Биз эми ошол айылда өстүк. Тизебизге чейин чаң кечип, Баятов эми силе Кыргызстандын бардык эле жерде айылдар ошондой эле да. Анан исполком болуп калганда ошол көзүм алдым элестейт биздин жашообуз. Мен деле жетекчинин баласы болдум, бирок элдин арасында жашайсың да, тизеге чейин чаакын көчө. Биздин Актала Дөрбөлжү деген айыл эле киринип жууна турган бир тизеден аккан суу жок, көлмө жок. Анан ошондой кезде исполком болуп баягы кичине бюджетке жеттик, райондук бюджетти башкара турган должность исполком. Сразу мен көчөлөрдү башкача иштерди баштадык да, көчөлөрдү оңдойлуу, ушундай социалдык турмушка азыркы айтканда инфраструктурага аябай көңүл бөлдүм. Мен 4 жылдын ичинде 18 көчөнү асфальттаттык Баятовдун. Мына айтып аткандын баарысы жана сиз айтпайсызбы, кээ бирлер кичине ашыкча сүйлөп койгондой. Мен айткандын баарысы YouTube'да ачсаңыз, ошол кезде телевидение уюштургам мен.
Ошол башка областтарда, башка региондордо, Кыргызстандачы райисполком биринчи секретарга атаандаш чыкпаптыр, мен уккан жокмун да. Ооба. Анан ошондой иштердин негизинде көп иш аткарылды. Жана көчөлөр оңдолду, бассейн салдырттык, да ошого окшогон бир топ социалдык ишти кылгандан кийин анан мага бир күнү мен деле оюмда жок. Анан келип бир аксакал бар эле, Нурдинов Сарбагыш деген авторитеттин директор, школа ал бул болуп жүргөн. Анан ошол адам келип, дагы бир экинчи аксакалдарды ичип алыптыр, келип, ушу биз сизди акыркы бир шайлоого жакындап калды, ушундай мезгил. Анан сизди ушу эме көргөзөлү деп атабыз. Депутаттыкка. Мен мындай айтканда эми кантип биз баа принципке көнгөнбүз да. Ким жогору жактан кимди көргөзсө ошо менен кетпейбиз да. Анан сизди көргөзөлү деп атабыз дейт. Анан мен күткөн эмесмин, мен айтып калдым ага. Менин оюм эле мен катуу талап кылышым керек. Катуу сөздөр айтып коер элем да. Кичине тилде бар эле. Анан мен айттым, мен эл жакшы көрбөш керек дедим. Жок деди, биз эл кылган кызматыңды эл баалайт. Сен бышып жетилдиң. Сенин макулдугуңду берсең да бересиң, бербесең да кой, биз выдвижение кылабыз анан. Багыңа келгенди көрөрсүң деп. Ошондой кыста болду. 1,5 саат талкууладык. Анан мен макул дедим. Анан выдвижение кетти. Анан шайлоодо биринчи секретарь экөөбүз чогуу жүрүп анан эл добушту мага берди. Ошондо баары бир жогорку бийликтегилер кайсы бир округтан бийликке жакын же болбосо бийликке жаккан бир талапкерлерге бир мындай акцент жасап, же болбосо ошого ишеним артылат дечи да. Сиз коюп атканда жогорку бийликтегилер, обком же болбосо тиги Бишкек менен сүйлөшүүлөр болду да? Жок, сиз абдан туура айтып атасыз. АГСте деген жогору жактан чектөөлөр болуп, биздин округ боюнча биринчи секретарь кетмек экен. Анан баягы мени утверждение кылгандан кийин ал жөн эле жай эле бизди кабыл алган жок. Областтын биринчи секретары Аманбаев Жумгалбек Бексултанович болчу. Ал кишини билесиз, күркүрөп турган кези, тартипке салып сүйлөгөн сөзү жөн эле уюткулуу, кимди болсо баш ийдирип аткарта турган, мажбурлай турган адамдай мындай касиети бар адам эле да. Анан ушул киши баштап ЦКнын тапшырмасы менен мени далай беседеден өткөрүштү. Жана алгының сени туура эмес, биз кызматтан алабыз. Бул жерде райком биринчи секретарь өтүш керек. Биз ушундай көргөздүк деп. Анан элге айтам, алар болбойт. Себеби баягы ошо кезде баягы демократиянын жаңы башталып аткан мезгил экен, агымы. Ошол мезгилге туш келипиз. Андан бир 5 жыл болгондо керек болсо мени кызматтан алып туруп каалаган жагын айдап жүрүп. Далай жолу бюродон салды. Далай жолу андай ысык көл менен Нарын областы бир болчубуз. Далай жолу совещаниялардан баягы выдвижениедан шайлоо болгонго чейин андай 3 ай билен 25 ноябрь, декабрь, январь, февральда шайлоо. 3 ай болду выдвижение башталгандан. Баштап 3 айдан шайлоо болду. Выдвигать этип, талкуу, элге аралап жүрөбүз. Далай болду. Акыркы жолу мени бюрого салышты. Анан давай сен алгын. Же мына кызматка кел деп бир-эки кызмат сунуштады. Народный контроль председатель болуп кел. Ушул эмеге. Же болбосо бир ошо кезде прямой обкомдун биринчи секретарына баш ийген эки кызмат ачылган ответ организатор деген. Же болбосо шуга кел дейт. Мен айттым, мен келбейм, болбойт деп. Анан бюрода отурабыз. Жалгыз мени талкуулап атышат акыркысында. Анан Белотелов деген ана Киселевдин командасы менен московский группа менен келип, ушу жерде экинчи секретарь болуп иштеген адам бар эле. Аябай ачуусу келип атты, мен моюн толгоп атканымды көрүп ататтар. Анан айтып атат, вы мне ответьте дейт. Что для вас важнее, ваше мнение личное или решение обкома партии дейт, бюро обкома партии дейт. Вы прямо ответьте дейт. Я вам прямо и отвечу дедим. Себеби мени да кызалап койду, басмырлап сүйлөп атат, жөн мындай сүйлөп. Я вам прямо отвечу дедим. Для меня важнее не мое личное мнение, не решение бюро обкома партии, а решение моего народа дегенди унчук байлап андай кеп айтылбайт да кесте. Босала болуп отуруп калды. Анда тиги Аманбаев да кете бердим. Айдап чыкты. Жетип калдым. Анан ойлодум.
Кудайым Ырбачтан келатам, Ырбач эмес беле кести. ооба Бошоп калдым, эртең ишке чыгып көрөйүн. Калсам калгандырмын, калбасам көрөм десем эртең эч ким чукпайт, иштей бердим. Кечке ошо менен калып калдым. Анан буну менен иш токтогон жок. Анан Аманбаев бир топ кадрларды алып алып, обул прокурор, обул милиция, бир топ кадрларды алып келип анан элге баягы влияние кылайын деп Тоголок молдого ушул биздин округдагы өкүлдөрдү толтура бир 500 кишилик зал бар эле, ошого селет келип топтоптур. Анан мени да чакырды, келдим. Мени чакырып Ырбачка көмүр жөнөттүрүп койду. 10 күн ушул жерде жатып көмүр жөнөтүп алган кезде. Ат башынын Тургунбек Абдураймахов деген исполком бар эле, жакшы. Экөөбүз келдик да ошо эки жакта көмүр жок, акталады ат баш деп анан Ырбачыда жатабыз, көмүр жөнөтөбүз бамаш. Анан эле бир күнү помощник чалат, эртең 6-да чыгып туруңуз жолдун жээгине. Машинаңыз даяр болсун. Жумалбек совещание өткөн Актала барасыз. Анан артынан эчип баягылар колонна 5-6 Волга, алаң чоңдор көп киши алып барды. Анан барып эле Тоголок мол токтоду, эл толтура. Анан ошол жерде Жумалбек ирети менен жакшы сүйлөгөн адам болчу. Элди эритти. Давай, мындан 20 койдон уруксат экен, андан ашык багылчу эмес да. Запрет. Ограничение ошо 20 кой. 50-ден берем. Давай 1 гектардан жер берем. Агесте реформа жер жөнүндө баштар элек. Силерге давай иштеткенге. Деп ушинтип элдин баары болчу. Анан бир малды шайлоо өттү эле. Мына балаңар исполком. Биз биринчи секретарды движение кылалы дедик эле. ЦК ушундай тапшырма болгон. Бул балаңар өз чыгып алып эле коюп атат. Монтип эле депутат болом деп атат деди. Деп ошентен эл дым унчукпайт. Анан бир бүтүп калган кезде бир аксакал, Апас деген аксакал киши бар экен. Мен тааныш эмесмин. Кийин мен ошондон кийин ал аксакал менен тааныш болуп жакшы мамиледе жүрдүм. Бексултан Жумгалбек Бексултанович эле турду биринчи иратта экен. Бага эл турат. Бул депутат кандай киши болот? Иштеген киши болобу, иштебеген киши болобу деди. Анан иштеген киши болот, мындай киши болот. Анан тиги киши айтты. Андай болсо могу биздин бала могу иштеп атат. Иштегени могу элдин баары билет, эмне кылган деди. Анан эле тиги киши унчукпай калды. Анан мен сөз алгандан мен айттым, мен албайм туугандар. Эгер ал деп силер азыр чечим чыгарсаңар алайын десем, жок деди. Ушу мен кала бердим. Анан эшикке чыкканда Жумалбек мындай анан кетип атат да, бир мындай кармады дагы. Сен алба, сени эл жакшы көрөт турбайбы деп койду. Анан ушу мен калып кал депутат. Сиз совет заманынын совет саясатынын катуулугун да айтып атпайсызбы? Ошол совет заманында диний ырымжарды жасатпаганга, кыргыздын улуттук салттарын дагы тыюу салган, катуу кармаган заман болгон экен. Мен угуп калдым, ошо сиз кызматта иштеп турган мезгилде апаңыз дүйнөдөн өткөндө сиз айласыз, аргасыз апаңызга Куран окубай калыптырсыз да, ошо койгон күнүчү. Ушундай болгонбу? Ал эмненин кесепетинен болгон? Ким сизге андай тыюу салган? Ал кезде мындай болду да, мен окуттум. Ал кезде момундай болду. Бул ЦКдан жанагы Турдан Сувальч кетип, Абсамат Масаевич келбедиби? Ал иш менен ошо жана Москвадан бир чоң команда келди деп атпайбы? Жана кайра куруу мезгилинде элеби? Жок, кайра куруу мезгили бул. Кайра куруу эмес эле, Горбачев турат, Абсамат Масаевич келген мезгил. Ошондо жанагы Россиядан келген, Кремль тапшырмасы менен келген бир чоң группа келбек. КВ келди, секретарь болуп келди, экинчи секретарь Киселев келди. Мен фамилияларын унутуп атам. Орходделге чейин ушу келбеди. Обкомдун экинчи секретары Белотелов деген да келди. Ошолорду менен бир команда келди. Ошол мезгилде алар келип жаңы иш баштап аткан мезгилде Дарман Алибаев деген бар болчу, СК райком биринчи секретары. Бул киши жакшы иштеген, ЦКда иштеп жүрүп барган адам болчу. Анан ошо кезде бир жакын өлгөнбү же жолдошторунка барганбы, Куран окутка барганда ушинтип бата кылып атканы тартып алып туруп Правдага чыгып кетти. Правданын передовой статьясына чыкты. ЦК КПСС Москванын Правда деген это главнейшая газета. Анан ошого чыгып кетти. Анан ошондон башталды. Аябай. Андан кийинчерээк мен апам кайтыш болуп калды. Анан обком секретары мына Муратэль Искендер Садыш деген, ай бала, сен жаш, эме өтөр апаң өттү, сен жашсың, мына көрдүң, мына бир ай мурун болгон ал окуя. Тигинтип атат, сен эртең эле жыга чабат. Антет минтет деди. Анан кийин
баягы жайылтып алып Куран окуп кайра окуй бермей бар эмес беле. Аны токтоттук дагы тиги боз үйдөн бир тияктан бир окуттук, анан улай сактап тартып алган, информация бергендер болгон жок. Андан анан эл тарап кеткен, анан чогап келгендер, анан окуп келген, өкүрүп келгендер окуп анан ошо менен кетти. Дөлөтбек ага, мына сиз эки заманды көргөн адамсыз. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында мынау кызматтарга келүү, дайындалуу, бул бардыгы бир коррупциялык көрүнүштөр менен коштолуп келе жаткандыгын айтылып келе жатат. Ар бир кызматтын баасы дагы айтылат да. Сиз совет заманында катардагы агрономдон Акталаны мисалы үчүн акимине чейин иштедиңиз да, жетекчиликтерде. Ар бир жетекчинин деле ошол убакта бирөөлөр дайындады, бирөөлөр коштоду, колдоду да. Эми сиз эчтеке сыякы көрсөтпөй койдум десеңиз мүмкүн биз ишенбейбиз. Бирок бүгүнкү күндөгүдөй баасы бар беле ошо ар бир кызматтын? Эми сиз мына көрдүңүзбү? Мен айтып электе сиз ишенбей атасыз да. Мен айтайынчы. Сиз мейли ишенсеңиз ишенбесеңиз айтайын. Мен өзүмдүн башыма. Ооба. Көрөрмандарга айтыңыз. Мен мына көрөрмандарга айтайын. Экран бияктабы? Айта бериңиз, тартып алам. Көрөрмандар үчүн айтайын. Мен Берикбаев Дөлөтбек Кулбаевич агроном болдум, инструктор болдум, обком инструктор болдум. Андан да жогору секретарь болдум, экинчи болдум. Базаргонго отурулуп бир адамга 1 сом берип болгон эмес. Мына мен 75ке кеттим. Чачым агарды, ыймандай сырым. Ал кезде мага окшогондор 90% эл ошондой болчу кадрлар. Ал жанагы азыр сиздер бүгүнкү акыбалды көрүп алып туруп, ошо кезде эле ушундай. Ал кезде эле болгон. Мен отрицать этпейм. Болгон. 5%, 10%, 2%, кээ бирлер туугандашы гана мына болсо керек да. Болгон. Анан эле момунтип эле массовый эле 30 жылдан бери жакта болуп аткандай эле тиригүшүнүн жок дегенде бул эки чаначкымыз бир козу алгансызбы? Андай мамилелер эми ал Кудайберди чаначкымыз деген үйгө келсеңиз, сиз мисалы обком секретары жакшы сүйлөшүп жүрөбүз, келип калдыңыз, үйдөн келип кымыз ичип кеттиңиз, чай ичип кеттиңиз. Анан мен бир козунун этин салып коеюн, уруксат кылсаңыз десек, андайлар эми мамиледе болгон да. Анан совсем эле эчтеке бул жок деген болбойт да. Ал бул пара эмес да. Ал сый да, мындай Кыргызстанга сый да. Жок, ошол жогорку сыйдын, ыраазычылыктын жогорку деңгээли ошол эки чаначкымыз бир козубу же андан да жогорусу бар беле? Андан жогорусун билбейм. Мен эки чаначкымыз бир козуну мисалы өзүңө окшогон жигиттер келсе эле сыйлап жүрдүм, жөнөкөй эле, кызматы жок эле. Ал адамгерчилик үчүн. Анан мен үйүмө келип алып, мисалы обком секретарын же болбосо цыганы секретарын же заводел үйүмө келип чай ичкен күндөр болгон, келчү эмес да алар, ал кезде деген. Мисалы Масалиев иштеп атты, мен бир окуясын айтайын. Масалиев келди, биздин Абсамат Масалиевич келип, ушундай айттырган экен, кой сойбогула деп. Анан кой сойбосок эмненин этинен беребиз эми? Аякта бизде баягы Бишкектегидей базар жок эле кезде. Анан койду сойдук, аркасын саркасын салып туруп узатасың. Анан бир жагым болсо эми ыргытып ийесиң анан. Жеп алууга туура келет да, калгандан эми аксакалды. Жок, ал киши тарттырчу эмес да. Ойлоп атам, сиздин сурооңузга жараша, ошол кездеги жетекчилердин баары ушундай болгон. Жок, алар деген патриот болгон. Абсамат Масалиевич, Турдакын Усубаевич деген эл үчүн берилген таза адамдар. Азыркы Турдакын Усубаевич менен мен анын үйүндө болдум. Мисалы Абсамат Масалиевич менен мамилем болгон жок, үйүндө болдум. Мен кийин киши пенсияга чыккандай, кийин ошо иштен кеткендей жакшы мамиледе жүрдүм. Сүрөттөрүмдө бар турат мында. Үйүндө көргөн жыйнаган оокаты, урунган оокаты азыркы тиги чоңдордун водителинен дагы темен. Ушундай да. Булар патриот адамдар болгон. Сиз мамлекеттик кызматтын негизги көп жылдар бою ушул Акталада, анан кийин Нарын облусунда иштедиңиз. 93-96 жылдары Жалал Абад облусунун Базар Каргон районунун аким болгон экенсиз да. Мындай салыштырып көрдүңүзбү? Акталадагы чоңдор менен элдин ортосундагы мамиле, же болбосо кол алдындагы кызматкерлер менен мамиле менен Базар Коргондогу мамиленин ортосунда бир айырмачылык, окшоштук, бир бөтөнчөлүк барбы?
Бар эл болгондо эми бар да. Мисалы эми биринчиден акталарда 30 миңге жакын, 35 миң эл болгон. Мен иштеп аткан мезгилде мен базарга барсам бир 120 миңге жакын эл бар экен. Чоң районго бардык, экономикасы чоң район. Анан элдин айырмачылыгы биздин эл мал чарбасы менен да. Талаачылык, огородчулукка аяк бияка көп көңүл бөлбөйт. Тиякта дыйкан катары абдан эмгекчил келет экен. Биз малдын устаты. Жок, мындай чоңдорго, жетекчилерге болгон мамиле кандай? Сый мамиле абдан сыйлайт. Жетекчилер сыйлайт, жетекчилердин сөзүн угат, уважать этет, айткандарыңды аткарат. Сыйлаган жагы бар да аякта, кичине баягы сый урмат менен. Бизде эми өзүбүздөнбү, баягы тоң моюндук кылып аткарбай, кээ бир учурларда каяш айтып койгон моменттер бизде бар болчу. Ал аякта андайды мен көрө албадым. Мен 3 жыл иштедим. Бир адамдан мындай бир айтылган тапшырманы, берилген нерсени жок бул жарабайт деген сөз укпадым. Сиз 1996 жылы Кыргыз өкмөтүнө караштуу кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агентствонун директорунун орун басары болуп дээрлик 8 жылга жакын иштептирсиз да. Убагында айтылды эле Берикбаев бул жерге тажрыйбасы жок, ал тармакта иши жок эле баратат, ал жерге юрист болуш керек эле. Бул кишинин ак үйдө чоң колдоочусу бар экен, ошонун жардамы менен барып отуруп калды депчи. Бул кызматка кантип бардыңыз эле анда? Сиз бул суроону бүгүнкү азыркы госрегистрдин азыркы ситуациясына ылайык, госрегистрдин статусуна ылайык айтып атасыз да бул суроону. Ал кезде жер агентствосу болчу. Жер агентствосу. Мен жер боюнча адисмин. Агрономсуз да болду. Жок, мен коомчулукта пикирди айтып калдым да убагындагы. Анан азыр юристтер барса болот. Но все равно ал жерде жерди тейлеген зам бар. Чарба жерлер, жердин 7 категориясы бар. Муну билиш керек да. Юрист өзүнүн ишин билет. Жердин мамилелерин, жердин өзгөрүүлөрүн, жерди пайдаланууну, жерди иштетүүнү юрист билбейт да. Ошол тармакка барып мен жер боюнча орун басар болгом. Мага Апаз Жумашевичка чакырып туруп, ошол жерден Апаз Жумашевич сунуш кылды. Себеби мен тиги жактан кетип калдым базаргондон, бир аз бош жүрүп калдым. Анан билет эле мени иштегенимди, аякта да бир аз эле иштедик дегендей болду. Анан ошондон улам анан тажрыйбалуу адам деп, жериме иштеген адам деп келип чакырып коюшту. Сиз ушу агроном, айыл чарба адиси катары 90 жылдардын башында Кыргызстанда жүргөн айыл чарба реформасы жөнүндө ойлоруңузду айтып жүрөсүз. Ошол учурдагы айыл чарба министри Талгарбековдун саясатын, жүргүзгөн реформасын колдогондор да бар, колдобого каршы чыгып азыркыга чейин сындап жүргөндөр да бар да. Сиз өтө мындай берилип Талгарбековдун ишин жакшы колдоп турсуз да. Эмнеси колдоого аларлык болду? Колдоого алынса анда бүгүнкү натыйжасы барбы ошонун? Эми мен колдогонум эмне үчүн колдодум? Колхоз совхоздор, мен как раз аким элем Акталадан, депутат элем. Колхоз совхоздор мынабы союз тарагандан кийин бул колхоз совхоздор кандай жашап келген? Эмне негизинде булар жашап келген да? Буларга атайын плановый техникалар келген. Плановый жер семирчи келген. Плановый тиги ГСМ келген. Конечно, өкмөттүн бюджеттен поддержка болуп турган постоянно. Ушунун негизинде развивать этип, анан алдыңкы чарбалар уже өкмөттүн жардамысыз уже өсүп кеткен. Ал эми көп чарбалар бир 70% уже сүйрөлүп, өкмөтсүз жашоо жок, оокаты болбой жүрчү, ысыр бар делилер. Араң жанын баккандар да. Анан эсир тарап кетти. Баягынын баары токтоду. Камсыздоонун баары. Отуруп эле калышты колхоз совхоздор. Анан реформа кылуу керек болду да. Анан ошондо мен ошондо колдодум. Биз мындай колдодук. Биз Акталада башкача жүргүздүк. Мына акталактар угуп атат да мени. Ооба. Угуп атат. YouTube'да турат. Тиг жерде меники жазылып да, биз жүргүзгөн иштер. Биз элден мурун мен 3 Кытайга Жумгалдын өрнөк деген алдыга кеткен. Анан бул кең суу эле кеминде бир чарбадагы ошол реформа кылып атат, жакшы жүргүзүп атат дегендер кетти да. Ушу жерге
Кытайга бир группа, анан ушул жака 3 группа кетирдим балды адистерден. Баргыла, билгиле. Жерди кандай тараткан экен, малды кандай, техниканы кандай, пландарын кандай, тоюткорду кандай, кашар имараттарды кандай берген экен деп анан үчөө жыйып келди. Андай анан чогултуп алып мен буйругум менен бир 45 бекен, 46 бекен кишидин дайым башкармалар, адистер, алдыңкы дыйкандар болду. Райондук адистер, анан райондук жетекчилерин топтоп мен айттым, мынабу биздин жогорку кеңеш. Жогорку кеңеште ал кезде таңга чейин көрчү бир элдин баарысы күнүгө берилип атат баягы жаңы демократия мезгили, мамлекет өзгөрдү. Мынабу жогорку кеңеш, мен силердин спикермин. Давай талкуулайбыз, кантип өтөбүз. Анан баягы мына деген малдын башын кандай таратабыз, кишиге таратабызбы же адам башына таратабыз. Кандай кылып беребиз, ошентип отуруп анан бүт иреттеп, жерди мындай берели, малды мындай берели, кашарды мындай берели деп туруп анан жобо иштеп чыктык. Жобону плакат кылып туруп элдин баарына тараттык. Баягы 12 чарба. Дөлөтбек ага, эгерде ошолтип чоң процесс болду, эгерде малды, мүлктү элге таркатпаганда, бөлүштүрбөгөндө эмне болот эле? Баягы колхозду бул тырбыш отура бергенде аягы эмне болот эле? Мен ошону айтайын эми. Ошол биз бөлгөн 6 чарба, 12 чарбадан. Акталган эле примерин айтайын мен башкаларды. 6 чарба ошол жылы малды да элге бөлдүрттүк. Чыр болбогон эмнеден болду? Давай комиссияда өзүңөр шайлагыла, өзүңөр көргөзгүлө. Биз биякта карап турабыз. Өзүлөр шайлады, бул председатель, бул мындай болсун деп 15-20 киши. Ошолор малды да бөлдү, жерди да бөлдү, тигин да бөлдү, адистер жардам берди, эсепчилер эсептеп чотун кагып берди. Ушинтип туруп 1,5 айдын ичинде 6 чарбаны таратып, 3 экземпляр, бирөөнүн ошо айыл өкмөтүнө калтырып, айыл анда биримдик деп койчу, бирөөнүн статка тапшырып, бирөөнүн акимиятта тапшырып, ошол жерде канча мал болсо кимге кетти, жер кимге кетти, техника кимге кетти, техниканы алып калганбыз, сервистеп таратпай. Бир адамда, мына Акталалыктар угуп турат, бир адамда ошол 6 чарба боюнча чоңдор алып кетти, активдер бөлүп кетти деген нерсе болгон жок. Эми мен кеттим. Андан 6 чарба калды. 6 чарба 1-2-3 жылдан тарады. Буну сактап калабыз деген. 3 жылдан анан мынан таламайлар болду. Агач акыр 1-2-3-4-5-6 жыл соттошуп да жүрүштү. Тигини тиги алып кетти, бу чоң алып кетти. Мына талабай бөлбөй койсок жанагындай болмок. Дөлөтбек ага, дагы бир реформа болбаса Берикбаевдардын эмесинде, тарыхында бир өзгөчө бир көрүнүш деп ойлойм. Сизге бир тактоо иретинде суроо. Сиз билесизби, могу демократиялык мамлекеттерде же болбосо мындай императорлук башкаруусу жок мамлекеттерде ата бала бир районду 2-ден 3 жолу башкарган учур болгонбу өзү? Билесизби? Башка дүйнөнүн башка жеринде же болбосо Кыргызстандабы? Болуп элатса керек да, болуп элатат. Жок, сиз уккансызбы? Болуп элатса керек дейм. Мен таң калтырган суроо. Таң калам, мүмкүн андай болсо дагы бизде телекөрөрмөндөр кабарлап коер дагычы. Мисалы үчүн сиз 90-жылдын башында Акталада аким болуп атасыз. Кийин уулуңуз 2 жолу аким болуп атат. 10-чу жылдары, анан кийин мына 19-жылга чейин 2-чи жол. Демек ата бала бир районду 3 жолу башкарып турсуңар да? Ошондой мисал барбы Кыргызстанда же дүйнөдө? Жок болуш керек. Ата бала 3 жол эмес, ата бала 4 жол башкарды. Менин атам Берикбаев Кулбай деген ошол жерде райисполкомдун төрагасы. Мынакей 4 жол, мен аны билбейт экенмин. 2 чарбада башкарма болгон. Эми бунун сыры эмнеде, кандайча болуп калды? Же баягы атасынын колдоосу жакшы болсо болушу мүмкүн. Эми ал жагы да болушу мүмкүн да. Колдоо кылдыңыз да балаңызга? Колдоо кылып, кеңеш айтып, эмгичекте ким барып аласын жетелеп барып мусор кыргытып ийген адам жок да. Кандай десе, ар кимибиз балабыз жакшы болсо экен, оң болсо экен, элге кызмат кылса экен, адептүү болсо экен, маданияттуу, билимдүү болсо экен, жаман ишке катышпаса экен, жакшы жүрсө экен деп тилейбиз да. Так ошондой мамилени мен да кылып келем да дайыма. Мага да атам ошондой жасаган. Атамдын кырган курулуштары ушул күнгө чейин турат. Атамдын курган конторунда айыл өкмөтү, клубу ушул кезге чейин ошол борбордо турат. Жакшынакай болуп. Атамдын курган мектебин ошол жерде жанында эле курган мектебин жакында бузуп,
эки этаж жагы мектеп салды. Бул бир чарба. Атамдын курган үйлөрү жаңы көчө, эски колхоздун биягына көчкөн 2 көчө, катары менен үй, катар клуб, тиги детсад жана башкаларды курган атамда. Ошондой киши болгон. Ошо кишинин баласы менмин. Бирок жана сиз ата баласын жерге таштабайт деп атпайсызбы? Бирок уулуңуз кимди Сейтекте биринчи жолу аким болуп атканда дагы, экинчи жолу аким болуп атканда дагы, мисалы үчүн сиздин кадырыңыз, сөзүңүз өтөт. Президентке, өкмөт башчыга келип өзүңүз сүрөдүңүзбү? Ошентип жардам кылдыңызбы? Жок, мен мындай жардам кылбадым. Мынабу менин да көтөрүлүшүмдө, мен да өйдөлөп кызматка кетишимде, жанагы аксакалдардын жардам беришинде менин атамдын таасири болду. Бул жакшы адам. Атанын баласы деди. Атанын баласы кылган кызматы бул, мындай адам деген болду. Менин баламда дагы так ошондойлор таасир болду. Тиги жакшы иштеди, антиминти деген таасир болду. Менин экинчи балам Аламидин районунда зам болуп иштеп, мына коронавирус мезгилде ошондо кайтыш болду. Бул дагы 10 жыл, рахмат, 10 жыл иштеди, таз иштеди. Аламидиндиктер бир чоң детсадка атын берди, бир дом культурага атын берди. Айбек Кулубаев атындагы деп тур да. Ада таз иштеди, жаманаттуу болбоптур. Мен абдан жакшы отзывдарды айтышты да. Азыр Сейтек уулуңуз Араванда аким. Араванда. Эми аякта акыл айтып туруп атасызбы? Сиз анткени база коргондо иштегенсиз. Жок, мен мындайда. Кандай иштеп атасыз? атасыз? Сиздин сурооңузга жооп берейинчи. Бул бияка которууда эч кандай менин влиянием жок эле, жана ротация негизинде кетти. Анан эми мен Кыргыз элине жооп ата ушунчалык тажрыйба кетип, 3 район, 2 райондо иштеп, ушунча жыл жетекчи болуп, депутат болуп, анан мен балама кеңеш айтпайм. Анан балам таштап койдум жөн эле, мусор кыргытып деп айта албайм да. Мен болушунча кеп кеңешим айтып атам. Мына жакында эле мен эч кимге айтпай 10 күн барып өзүм кыдырып келдим. Оштун бардык райондорунда бардым. Чоң Алайда болгон жокмун. Кыдырып келип салыштырып, эң акырында Араванды ар бир эч ким билбейт мен бар. Ар бир Аравандын айыл өкмөттөрүнүн баарын кыдырып келдим дагы. Келип Бишкекке келип туруп, жыйынтыгын Сейтекке чалып айттым. Сейтек, момундай кемчиликтериңер бар экен, момундай жакшы иштериңер бар экен, оңдошуң керек экен, көңүл бөлүшүң керек экен. Дөлөтбек аба, мына кемчилик, ийгилик деп өзүңүз баштап калдыңыз. Мен сурайын деп аткам, мына тажрыйбалуу мамлекеттик кызматкер, тажрыйбалуу чоң жетекчи кызматтарда иштеп жүргөн адис катары айтсаңыз, бүгүнкү бийликтин эмне жетишкендиги болуп атат, эмне кемчилиги болуп атат? Ошо кемчиликтерди оңдогонго сиздин кандай сунуштарыңыздар бар? Менин өзүмдүн пикирим, элге таңуулабайм. 30 жыл мамлекетти президенттер башкарды. Сиз макул болосуз го дейм да, президент башкарды. А конституцияда болсо парламенттик, президенттик деп да аны айтылып, президент укугу алган жок. Конституцияда анчалык укугу жок эле. Бирок булар как монстр катары 30 жылдан бери башкарып келди. Карачымын өлгөн жок да. Бардык чечимдер президенттер аркылуу болуп келди. Анан азыркы президент мен жоопкерчиликке мойнума алам. Мен конституцияны өзгөрткүлө. Мага жүктөп койгула. Мен аракет кылам деп жоопкерчилик алып аткан үчүн. Азыр бирөө келип алып туруп, мен мойнума алып иштеп берейин Кыргыз эл үчүн деген адам демиш үчүн жаман көрүшүбүз керек. Мен ошон үчүн бул жагын жакшы, туура болду деп эсептеп атам. Анан кемчиликтер деп атасыз, иш болгон жерде кемчилик бар. Кадрлардан кетирип атат. Анан азыркылар болсо ушундай жасап атышат, аттестация өткөрүп анан мына кылып атат. Но ошондой болсо дагы кадрлар тейлеген мыкты азыр аксакалдар бар. Жакшы иштеген мурдак. Ошолор менен кеңешсе, анан ушундайларды алса жакшы болбойбу? Азыр эмне састарана 30 жылдан бери ким гана келген жок. Азыр ташыр кылсаң министрдин башына тиет, экс-министрге. Элдин баары министр болду. Элдин баары аким болду. Ушундай да болобу? Анан эми сөзүмдү улап коеюн. Кадр деген бул эмне? Бул кадр деген. Кадр деген жетектөөчү адам. Кадр деген элди ээрчитип турган адам. Кадр деген башкарууну билген адам болуш керек да. Мамлекетти, элин жерине жүрөгү менен берилген адам керек. Анан туруктуу адам керек. Колу таза адам керек. Ичпеген, жебеген жана коррупцияга барбаган адам керек. Ушундай адамдар тандап
чоң кызматка, майда мамлекеттик кызматка келе турган болсо биз өнүгөбүз. Дөлөтбек аба, бүгүн келип биздин чакыруубузга макул болуп бир топ сырыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин легендарлуу парламентинин депутаты Дөлөтбек Берикбаев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.